Арбаңыздар кыргыз элим. Мына азыр мен Чоң Арык айылына келип атам, Токтогул районунун. Өзүңүздөр билгендей, будан бир нече жума мурун Токтогул районунун Арал айылында аябай чуулгандуу окуя болгон. Ошол жерде жеке ишкер жайытты басып алды, ошол жерде жайытты тартып атат, ошол жерге ресторан курат экен деген пикирлерди айткан. Чоң талаш жаралган, элдер нааразы болгон. Мына бүгүн ар тараптуу чагылдыруу үчүн, калыс чагылдыруу үчүн экинчи тарапка келдим. Жеке ишкер өзүнүн үйүнө чакырып, үйүнөн баштап жашоо турмушун жана кайсынып барып калган, канча акча салган, бүгүнкү күндө кандай абалда экенин бардыгын сиздерге чагылдырып берем. Мен менен болуңуздар, каналдан узабаңыздар. Ассалому алейкум. Мухтар мырза, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бир жума мурун Арал эли аябай бир начар пикирлер менен айтты да. Мухтар мырза келип жолумду бусту. Ошол жерде жайытыбызды алган атат. Биз андан кийин үй жайыбызды каяка бөлөбүз. Ресторанны бүгүнкү күндө 60 болсо, эртең 3 гектар кылып ээлеп алат. Ушуга окшогон сиздин дарегиңизге аябай сындарды айтты да. Сиз мына ушул сөз боюнча эмнелерди айта аласыз? Чындыгында Мухтар миллионерби, кимдин баласы болгон, кандай ийгиликке жеткен, эмне үчүн ресторан куруп атат? Кенен айтып бериңизчи, Мухтар мырза. Рахмат, Болот мырза, келгениңе, эки тараптуу чагылдырып бергениңе, келип чагылдырып бергениңе рахмат. Мына мен үйүм ушул эл айтып аткан, эл айткандагыдай эмес мен жашоом. Мына үйүмө киргиле, киргиле көрсөтөйүн. Рахмат. Айтып бериңизчи, Мухтар мырза, мына кенен айтып бериңизчи. Болот мырза, Кантип сиз ушул ишкерликке барып калгансыз? Үй бүлөңүз жөнүндө, чакан үй бүлөңүз, өзүңүз чоң үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кимдин баласы болгонсуз, канча бала чакаңыз бар бүгүнкү күндө? Болот мырза, биз мен ушул Жакин деген атам болгон, ушул элге кичине кызмат кылып, ушул 92-жылдан ошо 93 ошого чейин канча бир 5-6 жыл, ошол жылдан бери көп мындай кыйынчылык заман болгон ошол убактачы. Ошол убакта элге жакшы жардам берген деп ушу биздин эл журт айтышат баардыгы. Эл таразда эл калды. Эл журт айтышат. Анан ушул аралдык туугандарым айтмакчы, ушу мени миллиардер көрүп алышыптыр, Болот мырза. Мен видеомон деле көрдүңүз бардыгын. Мен көрдүм аны. Мен түшүнүгүм ойдон алар миллиардер көрүп алышыптыр. Мен чынына келгенде мен атам депутат болгон эмес. Мисалы үчүн ресторан салам дегениме тиги мен атам депутат болуп, элдин акчасынан мага алып ресторан сал деп эметкен эмес. Мен кызылдай мына менин үйүм, мына жашоом мындай караганда эч убакта ушул эле болгон турушубуз. Болгон эле ушул менин үйүмчү. Менин элдикиндегидей чоң особнягым да жок. Ушул мынакей. Мен кичинекейимден бери ушул акча ушул жана жерди сатып алып, Качан сатып алдыңыз? Кимден сатып алдыңыз? Былтыр деген ушул былтыр Аралда Калтар деген акеден сатып алгам. Ушул документи менен жаза алып бүтүшү $30,000 ашты бардыгы. Бүт немеме кейип кетем. Себеп дегенде мен ушул эле өзүмдүн алып келген унумду, сементимди атам алып келгенде биз ушинтип элге кызмат кылып келген кишиге эме кыласың, кызмат кыласың, ошол канча тонна деген унду түшүрүп берип өзүбүз грузчик болуп, балдар менен арасында иштеп, карапайым элдей болуп эле биз. Демек ошондо акча чогулттуңуз. Ошондой болуп эле чогултуп, анан кийин биздин идеялар кийин өзгөрдү бардыгы. Мына мен элдегидей болуп эле мал баккам, мынакей сарайларым, тамдарым жашаган. Кичинекейимден бери ушу эшиктин алдына чоңойгом. Элдер ойлогондогудай жашоодо, ойлогондогудай эмес эми. Жашоо мынакей. Бул сиздин унааңыз. Мен унаам ушул 20 жыл болду ушул машинамды тепкениме. Эл калыс. Билет, элдин баары билет. Ушул мен ушул ысык суукта, ушул трассада жүрүп, ысык суукту ушул карабай, ушул менет кылып тапкан акчам эле ошол. Акыркы жумушуңуз кандай болду? Акыркы жумушум ушул былтырлар ушул эмем мнениям өзгөргөнү, ушул 2 жолу өлүп кала жаздадым эмеден. Тышкан ичинен бир авария болуп, бир өзүм көпүрө менен могул жерден ушул артка кетип сууга түшүп кала жаздап, сал эле жерден Кудай сактап өлүп кала жаздап, анан кийин ушул ошондо сиз фура менен жүк ташып ушундай оокат кылчыңыз экен да? Бул убакка чейин кичинекейимден баштап ушул жашыма чейин ушул жолдо ушул ысык суукту жолдо жүрүп акча тапкам ушул. Кызылдай мээнетиме, мисалы үчүн өзүмдүн кадырыма, ушул атамдын кылган эмгегине күйүп кетем болот, чынындачы. Күйүп кетем. Ушул менин ушул $30,000 ашык жериме, документиме жумшалган. Андан кийинки ушул ресторан салам дегенге дагы $50,000 акчам бар. Фурамды саттым, бир кашарым бар эле, аны саттым, малым бар эле, уй баласы, аны саттым.
эми дагы кредит алып анан кийин Кудай кааласа бүтүрүп алайын деп ушундай ниеттенип отурам. Сизге айтайын, Муктар мырза. Рестораныңыз бүгүнкү күндө канча акча менен бүткөн атат? Менин рестораным бүгүнкү күндө сметасы $100,000 деп, $100,000 ар жак бер жагын айтып атышат. Анан кийин ошого да кичине акчам жетпей, ошо кредит алып, Кудай буйруса бүтүрүп алып, ошо элге кызмат кылсамбы деген ойдомун. Азыр могу заманда бүт сом акча деле табыш кыйын экен чынында. Менин кызыл китебим бар, ошол жактан сатып алган мына мыйзамдуу мынакей 2005-жылы жазалган деп баарын түшүндүрүп, мынакей жол биягы менен келет деп бүт саткан эзи мага түшүндүрмө берип, анан кийин ушул мамлекет берген кызыл китебим бар. Элбирбек алып келчи алда китебимди. Жакшы, жакшы. Бериңизчи, мен таанышайын. Бул сизге бардыгы жакында. Сиз айтып бере бериңиз, эми куруттай акчаны ушу кызыл китепке санап бердиңиз. Санап бердим. Калтар мырзага. Баш аяк ушу кызыл китеп бүтүрөм деп $30,000 да кетирдим. Мен ушу ишенгем ушул китепкечи. Мен эч бул мыйзам иштейт. Мен эч убакта бизде Кетментөөдө мындай бирөө бир нерсе салам деп, ушундай ресторан салам десе, бизде андагыдай жолтоо мындай биздин элде андагыдай нерсе жок. Мен бул китепти алгандан кийин документтерин трансформациядан чыгарып, бүттүгүн шаардан 3 министерстводон өтүп келгенден кийин мен бул эч маселе болот деп мына ойлогон эмес элем, бирок чынында маселе жаралып калды, жол маселеси бизде. Общий бири 60 сотуктун эмесин соттуктун документи бири. Анан экинчиси ушул трансформация болгон. Бүгүн трансформация канча соттукка кылдыңыз? Бүгүнкү күндө ресторан канча аянтчага турат? 18 соттукка трансформация чыгардык. 18 соттукка эле кура аласыз демек. 18 соттукка ушу ресторандын орду. Жалпы сиздин аянтчаңыз канча болот? Жалпы общий 60 соттук. 60 соттук. 60 соттук. Анан ошонун 18-ине трансформация кылып ресторан курасыз. Ошонун 18 соттуна. Канча орундук болот рестораныңыз? Кудай кааласа 550 болот. Канча убакыттын ичинде бүтүрөм деген оюңуз бар? Кудай кааласа, Кудай буйруса ушул Кудайдын буйругу менен болуп, Кудай жол ачып берсе, ушу баштап калсам быйыл. Ушу эмди жылкы күзгүгө элге ушул ишке берсемби деп ниет кылып атам негизи. Эмди жылы күзгө? Эмди жылы. Чоң жумуш болот экен да анда. Анда ушул кызыл китептерди айтып атпайсызбы? Бир өзү 60 соттук дедиңиз да, аны бир өзү 18 соттукка трансформация кылгам деп атасыз. Ошого ресторан курам деп атасыз. Жүрүңүз анда, жеринде барып көрүп келели ушул жерди. Кайсы жерде кандай болуп баштап атасыз да, элге бардыгына түшүнүктүү болсун, а? Мындай чынында мындай башыман өтпөгөндүк кылып атам мен. Кыжалат болуп атасызбы? Мындай кичине. Эми азыр ишиңиз жүрбөй калса, кандай кадамдарга барасыз? Ишим жүрбөй калса, эл такыр каршы болуп, сизге жанагы $30,000 мына кызыл китептерге салдыңыз. Канча караса эми муну? Акимден сурайсызбы? Мамлекеттен. Мэрден сурайсызбы? Не деген суроо коесуз? Акимден, мэрден эле талап кылам мен. Барып ушу бул мыйзам болгондон иштеш керек деппи? Эметкенден кийин могу кызыл китеп берилгенден кийин мага да жол ачып бергиле деп мен талап кылам. Акимден дагы, мэрден дагы. Азыр мен мурункудагыдай болуп, мындай жакшынакай жооз эле отурбайм да. Азыркыда катуу чоң күрөшөсүз демек өзүңүз. Чоң кадам жасайм. Бирок элдин күнөөсү жок да бул жерде. Кандай дейсиз? Же эл да күнөөлүү? Сиздин ошол жерге кирип барып калганыңызды, кызыл китеп бергениңизди. Эми бул мамлекет өзү иштеш керек беле ошонун баардыгы? Жок, элдин күнөөсү жок бул жерде. Бул жерден башында мэрдин Болот Дыйканбаевич ошо тура эмес саясат жүргүзүп койду ал жерден, чындыгына келгенде. Ушул элдер жакшы эле болчу. Ушундай деп барып бир мэрдин юристин жөнөтүп тура эмес сөздөрү сүйлөтүп, элдерди тура эмес жакка багыт алдырып, мага карама каршы негизи кайрап коюшту бул жерде. Анан жанагы өздөрү бул проблеманы өздөрү чечпеш керек эле мага негизи Болот мырза. Айла аргасыздан сага кайрылып, ушундагыдай кылып, ушу адилеттүүлүк таба албайт. Адилеттүүлүк таба албай, ушу сага кайрылып, ушуну чагылдырып, арал эли менен менин жашоомдогу болгон мен жашоомду тура эмес мындай чагылдырып, алардын сөзү сиздин жашооңузга дал келбейт. Дал келбейт. Кыжалат болуп атасыз. Жок, вообще мындай менде жакшы үйдө жакшы мындай эме болбой калды менин үйүмдө. Маанай. Бизде аябай жаман акыбалда калып калдык семьябыз менен эле.
Канча жылдык мээнетиңиз? Канча жылдык мээнетибиз бул эме болуп эле могу кызыл козактобуз болсо монтип колубузга кармап туруп ошеке өзүбүздүн немебизге жерибизде ошо сатып алган жериме кире албай ушундай болгонуман негизинде эле аябай жаман акыбалда калып калдым чынында. Мен кадырыма күйүп атам чынында. Кадырыма күйүп атам. Себеп дегенде мен аргандагыдай кылып чыгарып, аргандагыдай сөздөр менен айтышып Ойду, жаман ойлор калып атат, жаман пикирлер айтып атат. Жаман пикирлерге алып, мен андай адам эмесмин мен. Мен андай эгерде ошондогудай ошолор ойлогондой, жаман ойлогондой адам болсо мен ал жерге барып любой мына айылымдан любой кишиден сурашсын. Кааласа келип чоңардын этегинен же бияк четинен ушу Муктар кандай адам, ушундай адамбы, начар адамбы деп сурашсын. Жеп алган, ичип алган, уурдап алган десе, анда? Ооба, мен анда ал жака дагы көчүп барбайт элем, Болот мырза. Мына Болот мырза, биздин окуябыз дал ушул жерден башталган. Дал ушул жерге жанагы айылдыктар айткандай экскаваторду алып келдиңиз, жолду ачып баштадыңыз. А сиз жол ачууга уруксат бар кагазыңыз болбосо жол ачууга мүмкүн экен деп эле келип ачып баштадыңызбы? Кандай? Өзүбүздүн элибиздегидей көрүп эле мен негизи жол маселе болбойт деп эле жеримдин документтерин полный бүтүрүп, трансформациясын жанагындай 3 министерстводон өтүп, бияктагыла уруксат бергенден кийин баягы биздин Десаткан Калтар аке ушу жол мынакей илгерки картага түшпөй калыптыр, бирок эски жол ушул жерден сүздүрүп ушак менен киресиң деп. А сиз келгенде бар бекен бир таман жол эле? Бар экен жол бар, могу сүзгөндөн нарагы эски жол бар. А биягы кичине жабылып калган экен, баягы таш түшүп кичине эме болуп, бирок жаңылатып сүздүргөм да бул жерди. Жүрүңүз анда дароо көргөзүп бериңиз. Азыр эми бул жер казылып калыптыр. Жана талаш тартыштын айынан кийин казып коюшту да. Түшүнбөстүк болуп кетти. Анан эми кызыл китең үстүнө мынакей кыздартып кармалып турса, эми бул жумуш баштабагандан кийин жөн эле кагаз болуп калат да. Кандай дейсиз? Жо буну кайра сатасызбы? Кандай кыласыз? Мындан башка мыйзамдуу кагаз жок. Этегинен башка башынан чейинки документтер анда жараксыз болот да, бул жокко чыксачы. Сен ушунун негизинде мен деп кубандыңыз баягы, иш баштайт экем деп. Буну алгандан кийин Кудай кааласа, Кудай буйруса биз өзүбүздүн эле айылдагыдай ойлоп жүрүп эле мен баягы аралдагы балдарга ката кылганым ушул да. Мен өзүм элимде ойлоп туруп эле анан бетте сүздүрүп, биз жакта жол сүздүрүп тиги болгон маселе эмес да, Болот мырза. Сиз мына камерага туруп айттыңызчы, элдин астында өзүңүздү бир күнөөңүздү мындай сезген жоксузбу? Же сиз азыр мен баардыгын туура кылдым деп айта аласызбы? Болот мырза, сенин камераңдын алдында туруп айтып коеюн, чынында менде чоң ката кетип калыптыр, ойлонгомчу. Бизде баягы өзүм элиме салыштырып алып келип, ушундайдай жол сүздүрүп кирип, иш баштайын деп. Ушундай иш баштайын деп, ушинтип сүздүрүп өнөткөн катачылыгым мойнума алам негизи. Ошол аралдын жаштарынан кийинки орто муунду аталарыбыздан кечирим сурайм, чын жүрөгүмдөн. Кечирип койгула аралдык туугандар. Мен чынын айтканда биз сиз эми Кытайдан келбегендей бир өзүңүз токтогулдукмун деп эле бир аз эми катуу тийдиңиз окшойт. Анда кандай? Эми кичине мындай баягы талаш тартыш маселе жаралып кетти деп атасыз го. Биз баардыгыбыз бир кыргыздын баласыбыз деп, бир тууган катары көрүп эле мен ушундай ойлоп кирип алып, сүздүрүп ката кылып алдым да негизичи. Мен өз негизинде мен өзбек эмесмин, же тажик эмесмин. Эгерде бир өзбек, тажик келсе биз деле кичине мындай көз карашыбыз башкачараак болмок, бирок мен деле ушулардын бир тууганымын деп, ушулардын мүчөсүмүн, ушулардын бир тууган элбиз деп мен үй бүлө болом деп, бир чоң бир ушуларга үй бүлө болом, ушуларга кызмат кылам. Өзүм бул арал эле эмес, мен ушу полный ушу кетментөө бул жагы өзгөрүш, үчтерек ушактан берки адамдарга кызмат кылам деп бул жерге чоң ниет менен келгем да, Болот мырза. Жүрүңүз анда жол бойлото басып айтып бере берсеңиз. Мына арал элдин айткан сөзү бар да, мен калыстык сөзүмдү айтайын. Алар айтып атат. Өтө бул жерде кандай десем, эми жайтыбыз талкаланып атат дейт да. Могул жерде кандай? Сиз келгенде бул жер аябай жашыл болуп, чөп болуп турду эле. Же кандай кичине бир таман жол бар беле ошентсе деле. Эл каттаган машина жол бар экен.
Бирок эл каттап калган экен да, мен деле сураштым. Ал жактан кадастрдан барып сураштырсам, ушул жерде аке мындай ушул жерде катара түшпөй калыптыр. Бирок бул элдин баары эле аралыктарды эле айтып атат. Бул бул бармакчы. Мисалы эми сиз баягы жайтты талкалайт деп атат да. Бир чөп менен деле камсыз кылып бергенге ушул кудуретиңиз жетеби? Мисалы 60 сотуктан канча чөп чыгат? 60 сотукка канча биде, канча болуп билбейм. Бирок ушул 60 сотукка түшкөн акысын акчалай эле элине жардам берип турат элем аралдын эмесинечи. Чөптү өзүнчө, андан кийин жанагы жөлөк пулуңузду өзүнчө дейсиз, э? Жада калса. Ошо аралдын могу жолдун эмесинен көпүрө ошо шарият мойдон такаганда мен ошо бир мечит салдым, мен бир көпүрө, чоң көпүрө салып берип коеюн. Шишкан суузуна. Ооба, мен ниетим бар негизи. Жакшы экен. Ошону салып берейин деп айткам. Бирок мага убакыт бергиле. Убакыт бергиле. Ооба, убакыт бергиле. Эми жылы күзүндө иштеп калдым мен, эме кылып. Мен өзү Болот мырза, мен салып айтканда жаратылышымда мен айылдаштарым, тириксудагы элдер деле көп мындай жардам алган билишет баардыгы. Мындай мен кылып берип, мындай эмемди адамдын ички дүйнөсү кенен экенин адам менен сүйлөшкөндө билет го. Мындай ошолор ушундайгыдай жазарым дагы баардыгы билишет эле да. Ала мен ошондо шектен келип туруп айткам, ушу Кудай кааласа, Кудай буйрса, ушул немеге көпүрө салып берейин депчи, мен аны айтпаса деле. Эртең анан банкрот болуп калдым, балам болуп калдым, жабылып калдым деп анан кийин баягы өзүңүздүн ишиңиз дагы аягына чыкпай, элдин дагы койгон талаптары же болбосо тилектери орундалбай калбайбы? Мойнумда баш нерсе да. Акыры кылып бересиз. Эч ал жагынан мен азыр эле урмандендер баардыгы улаткан болуп келет. Мен оозуман чыккандан кийин өзүм негизи уялам бизбекен нерседенчи, бирок акыра ала турган көзүм жеткен, колуман келген нерсени гана сүйлөймүнчү болот. Мен түздүрүп берсем бул жайытына дагы түзүнө да тиишпейм. Муну каптал менен, менен мондай гана секирин эле кирип чыга турган кылып, мен өзүм деле негизи мындай чын айтканда могу арал эли жайыт деп ыйлагандан кийин кичине Ойлонуп калдыңызбы? Түшүнүп калдым эметчи. Ошол унаягы менен эле кирип чыгышым керек экен депчи. Анан эми ошону эл менен биргеликте жол картасын түзсөңүз болот да, э? Акимди баш кылып, мэрди төш кылып дегендей. Бир ошол кадамдарга, эгерде айыл менен ымаланышып калсаңыз, ошол кадамдарга барасызбы? Кудай кааласа, Кудай буйрса. Бул иштин башы мен билем бала кезимде, мен 49-жылы төрөлдүм. Ага чейин бул жерге Латып деген кыргыздар ошентип койчу. Латып деген татар киши келип тегирмен курган экен. 49-жылы. Андан мурдараак болду. Анан элден угуп жүрдүм ошондой деп. Анан ал мен эс тартып бийекте ойношубуз агеста, ал тегирменде эле ал киши кетип калыптыр. Анан сөздөн уксуңуз, ошо киши курган, анан тегилет. Аны бир билем. Анан жанагы 95-жылы элдин жашоосу кыйналып калган кезде, Союз таркагандан кийин. Анан Запошун директору Сельсоветтин төрагасы өкө келип тегирмен куруш керек болот. Шөптө тегирмен болгон экен илгери. Шөпкө сен кур. Себеби сен темир тезек менен иштеп жүрөсүң. Эл үчүн дегеним эмне, эл үчүн макул дедим. Демек өстөр келип сунуштады сизге. Анан өстөр айтты, сен тегирмен куруп, тегирменди карап отурат билем. Шөптөн 60 сот жер беребиз. Ошөкө анан мына айдап оокатыңды аласың. Мейли дедим. Анан ошо менен мен тегирмен салам деп канал казыш керек биринчи. Анан бульдозер алып келип кастырдым, ал ишин кастырып бүткөрүп койдум, курап бердим. Анан суу каптап, састы каптап кетти. Анан эртеси кайта бульдозерди алып келип ал иште яптырдым. Анан өзүм курушуна кастым, састы каза мүмкүн эмес. Анан дагы бульдозер алып келдим, кичинекей казалсам. Ал чекединен кирип эле саска чөгүп кетти. Аны кайта сорго чыгардык. Бир 150, бир казалсан өккө кошо тартып атып, анан чыгартып окуй. Бийеке болбойт экен деген жыйынтыкка келдиңиздер. Анткени агеште азыркыдай техникалар жок. Болбойт экен, эмне кылам? Бир тегирменден кийин дегенден кийин мен тияка эле тегирмен салып берейин, электрический деп. Анан электрический салып, тиекте мончо бар, мурда салган. Ошону Тиекте кайсы, аралдын ичиндеби, айылдын ичинде? Аралдын ичинде, мектептин жанында. Азыр таба алабызбы аны? Мончо, токтон мончо турат, бусканым жок. Анан ошого иштетип, жанагы эң
açarçılıktın ciddiyetten döşökte tegirmende o çürette turuştu. Bak halan alışar. Berem kıyının bergeni verbeyin tetrafka yazıp koyam. Öşöntüp kıyın uçurup olgu. Demek baktınız elde. Baktım oşa geçteki ballar şurkat durun, çıt kursaklar. Hazır kıyı kırıvatkanlar oşalar. Menen işi yok. Menin kimeten kadırım bilbek. Menen kadırlışan adamlar öçüp etti. Hazır yok. Ama öşöntönen bir tegirmen kurdum. Oşa tegirmen dağı turak işlep atat. Hazır jem tartıp berem öldü. Men jeke işker katarıçı. Men em bарын көрүп атам да, жол картаңызды көрүп атам, кандай эмгек, канча деген конкуренция бар бул жактачы. Мен өлүк тура албайт болчумун жеке ишкер катары. Сиз кантип ушул жерге жан салайын деп атасыз? Мында кеткиңиз келген жокпу кайра? Болбойт бул жумуш депчи. Мен өзүм азыр шектенип атам да. Канча акчаны киргизейин деп атасыз? Мен таң калып атам сизгечи. Мен бирок сол кичинекейимден бери бага кара жумуштар өз колум менен кылгандыктанбы, мен ушул нерсеге ону жакты жок, колум менен кирип, жеке ресторанда тургузуп, элге кызмат кылып, жаркыратып нерсени салып берип, элге кызмат кылганга мен букум жетет. Ишенип турасыз өзүңүзгө. Кудай буйруса мен Алла таалам ден соолугун берсе мен 100% ишенем. Могул жерди гүлдөтүп салам дейсиз. Мына могул турган жер ошондо сиздин жериңиз да? Бакты нечи? 60 сотук жер. Ушул жер 60 сотук. Бу таштарды сиз түшүрдүңүз. Таштарды мен түшүрдүм, прицеп Эми азыр Муктар мырза, эл сизге ишенип артса, ишиңизди илгерилеткенсиз, аягына чыгарам дейсиз. Кудай буйруса, Жумушуңуз болобу, болбойбу кайылсыз. Кудай кааласа, Кудай буйруса, Кудайдын ден соолук берсе мен 100% гарантия. Менин могу чымындарыңыз эле алып түшпөйдү. Кыйнап койду уже. Кудай кааласа, Кудай буйруса 100% болот. Бутун жетет бул жерге. Кандай кылып бүт эмне кылышты. Мындай эле туздан бассам ойлонуп, мындай бычып койгом. Мен деле канча акчаларды алдатып, бүгүнкү күнгө чейин ала албаган учурларым бар. Анан акча жоготконду мен жакшы түшүнөм. Мен деле ишкерликтин түрүн кылган жигитмин да. Сиз азыркы күндө акчамды, бир топ акчамды киргиздим дедиңиз. Мына могу кызыл китебизге эле 30 000 доллардай киргиздим дедиңиз. Фурамды саттыңыз дедиңиз. Ушул авария болуп өлүп калайын деп ушул жумушка бел байлап атам дедиңиз. Үй бүлөм менен урушуп талашып ушу бизнеске бел байлап баратам дедиңиз. Эми бул ишке ашпай калса, мындай жүрөгүңүз жарыланбайбы? Кандай жумуш кыласыз эми мунуңуз ишке ашпай калса? Ишке ашпай калды. Кудай билет чынында кандай акылдагыларын өз деле билем мен чынында жаман акылдам. Мындай буну Кудай кааласа, Кудай буйруса могу арал эл менен бир туугандай болуп, жол берип, ынтымакташып, алардын деле жакшылыктары бар, балдардын, кыздардын жакшылыгы бар. Эртең дагы бирөө кызын берет, бүтүсүздөн баласы үйлөнөм дейт. Мен аларды аябай мына бир туугандай кабыл алып, буюрса аралдын эмесимин десе мен алар менен башкача бир тууганча сүйлөшүп, гүл чайнап, бүт условияларын эметип, шарттарын ылдый кылып бер деп келчем айтып, мындай кызмат кылам мен аларга. Демек үмүтүңүз чоң экен азыр. Кудай кааласа, Кудайым ден соолугум эле айрып алса мен бул жерге буйруса 100% гарантия колдон келет. Өзүңүзгө да элге да салым кылам деп турасыз, а? Анам балам ушундай. Мен бүт өмүрүмдү сыртка барганым жок. Колхоз убагынан баштап иштедим, завхоз убагында иштедим, башка жерлерде иштедим. Ушу өмүр бою темирдеп жүрүп, мына колдон ажырадым, станокко кирип кетип. Бул ошо Сизге бизге азыркы күндө далил экенден бул колуңуз, а? Эми сени мен эмгекчилдигим ошо. Рахмат. Алтар аке, мээнет кылганыңыз көрүнүп турат. Мүмкүн азыркы жаштар сизди түшүнбөй аткандыр. Бул учурда мен мынакей балача, эркекче сөзүмдү айтып коеюн. Мен Кудай кааласа, Кудай буйруса ошол элге кызмат кылып, токтоо шарчагын элине колго кызмат кылганга мен даярмын. Кудай буйруса, Кудай кааласа мен ошо салып, аягына чыгарымдан мен өзүмө жетет, Алла таалам ден соолук берсе. Мен ушул токтоо шарчагын ишканалардын, жана кафелерден, жана тойкана заправкалардан ушулардан кем берип айылга. Ким кайсыл айылда турса, ошол айылга жардам бергенден ашык кылып берем деп атасыз. Мен ошодон кем берип, тигиндей мындай кылып эме кылбайм, адам ошолордон ашырып берем кылат.
эч адам мындай арал эли башкалар эле сомнение кармабадым. Өзүм негизинде өзүмдүн ошо жүрүп жаткан канымда ушундагы нерсе бар. Мен ушул учурдан пайдаланып камеранын алдында айткым келет. Мен арал эл менен иштешип, мамыр жумур болуп, катташып, ошолорго кызмат кылып, бир тууган болуп катташып, ушинтип иштегим келет ушул жерде. Мен сапашып, же райым миллиондордой болуп, мен урдап эч жерден урдап алган эч жерим жок. Карандай мээнет менен Кудай кааласа бүтүрүп, мен арал элине ушу камеранын алдында ошол айткым келет. Бул жерде мамыр жумур иштетип, мен айткан сөздөрдүн баардыгын аткаргым келет. Келишим десе, келишим түзүп, айткан сөзүмдү айткандагыдай кылам буйругу. Эч адам күмөн санабаңыздар, туугандарым. Жана тегирмениңиз кайсы? Ичинде де үйүңүздүн, жүрүңүз ошону көргөзүп коюңуз. Ал тегирменди ошол 95-жылдары эле тигил жака тегирмен кура албадыңызбы? Анан дароо эле ушул жака курдуңузбу? 95-жыл эле. Эл бүгүнкү күнгө чейин колдонуп атат. Ким тартат? Эми азыр мурункудай көп талап болбой калды да, Калтар аке. Тартат. Ушул деген тияпты. Ушул жерби? Ушуну жасап, ачарчылыктан ушу менен аракет кылып, Ачарчылыкка жардам берди да. Ачарчылык токтотуп кой деп айта албайм, жардам берди. Сиздин ошол кездеги ордуңуз аябай чоң болчу. Бел тутуп карап турушты. Ушул жерде кезектер. Жок, эмес, тияк болчу. Өйдө жок жактабы? Мончодо болчу. Мончодо болчу. Азыр Кийинги кап. ошол жерде деле кезектер болчу. Сизден башка айыл апада, башка айылдарда ушундай тегирмен бар беле? Бирок сиз өзүңүздүн айылыңызды, арал айылын камсыз кылчыңыз. Сизге эми акыркы суроолорум болсун. Эмгегиңиз чоң экен. Эми буну анча-мынча адамдар билбейттир. Мүмкүн ушул камерадан көрүп жаштар азыркы таасир алаттыр. Эгерде азыркы саткан жериңиз, азыр сатпадыңызбы? Эски тегирмен курам деген жериңиз Муктар мырзага жол ачылбаса, сиз толук кандуу, мыйзамдуу саткан эмес болуп каласыз да. Демек сизге ал жеке ишкер бүгүн акчамды артка кайрып бер дейт. Ошол кезде сиз кандай чара көрөсүз? Ал деле кичинекей акча эмес экен, Мен ал жөнүндө иштик атам. Өкмөт сүйлөшүп, аларда ээрчитип, мына жер ушул деп көрсөтүп, мен алам деген. Жолду деле салам алам дегенде алам. Жол жөнүндө жол салсаң мына жол турат, буягына саласың, жана саласың деп айттым. Ошол жол жөнүндө маселе болгон эмес. Эми азыр жолду айыл апа бардыгы макул болуп атат, ошол эле өзүңүздүн айылыңыз. Демек акчасын кайрып бериш керек болуп калат, маселе туулат да. Жол болсо сиз ошол жерге кандай эми ал вертолет менен түшпөйт ал жерге. Мындай жер экен, 60 сотук жер. Же жол аштырып бересизби, же акчасын кайрып бересизби, же барып акимге барып кызыл китебин астына таштап бересизби? Билбейм, мен закон боюнча алгам, ошо кетет. Ошол закондун негизинде мен окуумду талашам. Башка эч нерсе айтпайм. Мен окуумду талашам. Мен аны фальшивый жазаткан эмес, документти айтпадым. Жетекчилер өздөрү берели деп. Ошо кезде азыркы гос регистрдин начальниги Мирбек Тойчиев болчу. Мен да тааныбайм алам. Ошондо мага китепти өзү жазып колума карматты. Иши өтүп кетти. Азыр гос регистр ошо кишинин наамынан, атынан кайрылды. Мен эчтеме жок. Ошентип документти өздөрү жазса керек. Бүгүн анда өзүңүз да бир таң калып аткан учуруңуз экен да, кандай болуп атат? Кандай мен ушу журт элиме шарабыттарга нааразымын. Эмин үчүн бүгүн ошончолор дуулдайт. Ушул жашка келгиче бири менен сен деп айтышкан киши эмесмин. Бүт эле баары сыйлашып. Анан азыр жаштарды дуулдатып койду. Мен түшүнөм жаштарды Туура маалымат жетпей аткандыр мүмкүн. Тескери мен өздөрүнүн пайдасы үчүн чургатып атат да. Чынында кандайдыр бир адамдар бар. Же ошо жерге кызыккан жери бар. Ошо эмне үчүн ушунча жылга чейин бирөө айткан жок бул жер жүйдүр.
Men деле тийгенимде уй жайылып атты. Карагаш тип ойношуп бөлөкөлүп атты. Же ошо карагашын бөлөкөлүп үйдүн шарты бузулуп калат деп ага иштер ачышып атабы. Ушундай. Рахмат Калтар аке. Жакшы жоопторду бердиңиз. Ишиңиз ийгилик, эми баардыгы аман эсен. Бир тынч аман чечилип кетсе экен деген эле. Ачканда Кудайды, тууганда Кудайды. Аны да көрүп турабыз. Закон бар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу каналдын катталуучулары, урматтуу Токтогул эли, мына көрдүңүздөр, жеке ишкердин өзүнүн ой пикирин айтты. Мына Калтар агадан сатып алыптыр. Калтар ага өзүнүн оюн айтты. Бүгүнкү күндө эми кандай жыйынтыкка келебиз, аны убакыт көргөзөт. Сиздер менен кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.